Urmatlı Kırgız elim. Mına bizdin Kırgız mamleket bolup özüzçe egemen bolganыбызга 30 yıl bolayın dep kaldı. Bolup ele kaldı. Şunun içinde dalay işler boldu. Ar kanday жаңылыктар болуп атат, kuruluşlar kurulup atat. Anan bagı ilgerki danışman nemeler aytkanday ламайт не строить дегендей бузсак биз оңойло бузуп коебуз. Бүлдүргөндү кайра куроо өтө кыйын болот. Мен айтайын дегеним мына биздин мейманканабызды Ысык көл мейманканасын. Биздин бул жетишкендигибиз деп эсептеймин. Бул жерге канча мамлекеттен канча адамдар келип, канча делегация мен деген туристтер келип, көрүп, ошонун ичинде жашап, далай иштер чечилген ал жерде. Ушул нерсени биз бузуп койсок, кайтара ордундай кылып кура албайбыз. Анын ордуна мага демектен небоскреб курсак дагы, бул анын ордундай болбойт, анын ролун аткара албайт. Мына мисалы үчүн илгерки художниктердин, скульпторлордун иштери, жасаган эмгектери өтө баалуу. Эмне себептен баалуу? Ал себеби алардын баалуулугу канча адам көрүп, канча адам кармап, канча адам ага суктанган, ошолордун руху, духу бар. Ошонун сыңарындай эле мына ушу биздин Ысык көл мейманканасында дагы көп адам, далай чыган адамдардын руху, духу бар. Биз муну бузбашыбыз керек. Эми буга биздин жогоруда отурган президентибиз жана башкалар өтө көңүл бурат деген ойдомун. Муну бузууга жол койбойт, себеби булар цивилизованный адамдар. Эч кандай жапайычылык кылбаса керек деп ойлоймун. Ошон үчүн туугандар, биз каршы турайлык мунун бузулушуна. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жол бербейсиз деген ойдомун.